Аял киши махрамсыз ажылыкка же умрага барса болобу? Аял кишинин махрамсыз ажылыкка же умрага баруусу дурус эмес. Махрамсыз барганы болбойт. Аял кишиге ажылык парз болуусу үчүн махрам болуусу шарт. Умрага да махрам шарт. Кадыр болса да ажылыкка же умрага аял киши махрамсыз барганы болбойт. Аял кишиге мындай абалда ажылык важип болбойт, махрамы болбосо дурус эмес болбойт деген алымдардын пикирине көрө, аял киши ажылыкка же умрага махрамсыз барса күнөөкөр болот. Буга далил Абдулла ибн Аббас радияллаху анхумадан риваят кылынган хадисте Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ла тусафирул мар'ату илля ма'зи махрамин." Аял киши махрамсыз сапар кылбайт деп айтты. Фақала ражулун: "Я Расулуллах, инни уриду ан ахруджа фи джейши каза ва каза. Ва мраати туриду л-хаджа, фақала ухруж ма'аха." Ошондо бир киши айтты: "О Аллахтын элчиси, мен балан казатка чыгууну каалап жатканмын, аялым болсо ажылык кылуу үчүн чыгып кетти" деп айтты. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аялың менен бирге барып ажылык кылгын деп айтты жанагы кишиге. Мына ушул хадисте аял киши махрамсыз сапар кылбасын деп айткандан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир киши туруп: "Менин аялым ажылыкка махрамсыз чыгып кетти, мен болсом балан казатка жазылып койдум" деп айтты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям барып аялың менен ажылык кылгын деп айтты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жана кишини казатка чыгуудан кайтарды. Күйөөсү кетип жаткан жихаттан токтотуп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аялың менен ажылык кылгын деп айтты. Бул хадисти имам Бухари рахимахулла өзүнүн сахихинде риваят кылган. Бул хадис аял кишинин махрамсыз ажылык же умра кылуусу дурус эмес экендигин билдирет. Көңүл буруңуз, ушул аял ким менен ажылык кылып жатат деп ойлойсуз? Ошол замандын эң абзел инсандары болгон сахабалар менен бирге ажылыкка чыкты. Сахабалардын коштоосунда чыкты. Ошого карабастан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям барып аялың менен бирге ажылык кылгын деп айтты. Жанагы ажылыкка чыккан аялдын күйөөсүнө. Эгер аялдар жамааты менен бирге сапар кылса, кайсы бир аял көңүлү жай таба турган адамдар арасында болсо, жана малына, канына, намысына көңүлү тынч болгон жамааттын ичинде болсо, сапарга чыга турган болсо, мына ушундай жамаатта дурус боло берет деп айткан алымдар да бар. Ал эми кээ бир алымдар жашыраак аял боло турган болсо болбойт, ажылыкка же умрага баруусу, жашы өтүп калган аял болсо боло берет, аны менен эч ким фитналанбайт дейишет. Бул да зайыф сөз. Кайрадан жашы чоң аялдар көбүрөөк жардамга муктаж болушат. Бул да ажылык жөнөкөй ибадат эмес экендигин билдирет. Аялдардын акысында ажылык жихад деп айтылган. Айша энебиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдан жихад парзы деп сураганда аялдарга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ооба, аларга согушу болбогон жихад парз деп айтып туруп, ажылык жана умра деп айткан. Ажылык менен умраны жихадка теңдештирген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Кала берсе жашы өтүп калган аял жардамга муктаж болот. Кээ бир аялдар ажылыкка барып алат да коляска менен жүрүп калат. Мейли кимдир бирөөгө дайындаган болуусу мүмкүн, бирок өзүнүн махрамы болбосо кыйналып калат ал жерде. Энесин ойлогон инсан энесин жалгыз жибербейт. Шарият тарабынан дагы туура келбей, жана энесин жалгыз жиберсе бирөөлөргө жалынып калат. Адамбыз, баары бир кээде ал жерде ар ким өзүн ойлоп кала турган учурлар болуп калат. Аллах билүүчү, дурус эмес деп айткан алымдардын сөзү күчтүүрөөк. Ажылыкка, умрага махрамсыз барып болбойт деген алымдардын пикири күчтүүрөөк. Аял киши махрам табылбай ажылыкка барбай калса күнөөкөр болбойт. Кайтасы ал аял Аллахка баш ийгендиги үчүн ал аял ажыр соопко ээ болот. Сиз ажылыкка напси каалоону ээрчип кетип жатасызбы же Аллах ыраазылыгы үчүнбү? Аллах ыраазылыгы үчүн барабыз албетте ажылыкка же умрага. Аллах Тааланы наразы кылып баруунун кереги жок.
Аллах Таалага күнөөкөр боло турган жол менен баш ийилбейт. Махрамсыз болсо да бара берем, ажылык кылсам болду, адамдар ажы деп айтышат, ажылык кылсам деп мына ушундай ойлосо, субханаллах, күнөөкөр болот. Бекер ажылык чыгып калды деп махрамсыз кете бербейт. Кээ бирлер аэропортко чейин махрамым алып барып койсо, тияктан башка бир махрамым тосуп алсачы дейт. Бул да дурус эмес. Туура кээ бир алымдар боло берет деп айтышкан, тияктан Маккада же Мадинада махрамы болсо тосуп алса болот деп айткан алымдар да бар. Анткени аралык кыска, тез эле жетип алат дейилет. Эмне болсо да самолетто ар кандай абалдар болуп калуусу мүмкүн. Самолет өз убагында учпай калсачы, же кайсы бир себептерге көрө башка бир мамлекетке конуп калуусу мүмкүн. Ал жерде суткалап калып кетүүсү мүмкүн. Ошондуктан хадиске амал кылып махрамсыз барбаган абзел. Боло берет деп айткан аалымдардын сөзүнө көрө ажылыкка же умрага барса, ажылык же умрасы умра болот, бирок болбойт деген аалымдардын сөзүнө көрө күнөөкөр болот. Аллаху алам.